Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Туура тамактаналы теледолбоорунун кезектеги берүүсү. Бүгүнкү күндүн темасы эне сүтүн колдоо жана коргоо. Бүгүн бизде студияда коногубуз бар. Мавлянова Жаркынай Махматалиевна, врач-акушер-гинеколог, Бишкек шаардык 2 клиникалык төрөтүү боюнча эне баланы коргоо жана эне сүтү менен баланы камсыздандыруу саясатынын координатору. Кош келдиңиз студиябызга. Жаркынай эже, дал ушул август айынын 1-жумалыгы дүйнө жүзү боюнча жалпы эле эне сүтүн коргоо, колдоо жана ошондой эле балага эне сүтүнүн жетиштүү болуусу үчүн ар кандай иш-чаралар жүргүзүлүп келет. Дүйнө жүзү боюнча ар бир мамлекет ушул темага коомчулуктун көңүлүн буруп келет. Балага эне сүтүнүн жетиштүү болуусу бир социалдык бир көйгөй болуп турат. Анын дагы ар кандай себептери бар экен. Энелердин ошо эне сүтүн толук берүүгө иш шартынан, миграциондук шарттардан жана ошондой эле ар кандай кошумча тамактардын маркетинг жагынан өнүгүүсү боюнча ар кандай ушундай себептер маселени жаратып атат экен. Бул маселеге сиздин көз карашыңыз кандай? Азыркы тапта бул маселеге көңүл буруш керек, бурулуп атат. Ошого карабастан бизде азыркы рекламалар дейбизби, ар кандай багыттагы маалыматтар терс таасирин тийгизип атат кошум эне сүтү менен эмизүүгө. Бирок ошолорго карабастан эне сүтү менен камсыздандыруу бул камсыздандырса болот жана бул маселе татаал эмес, эң жөнөкөй. Бир гана эненин өзүнүн каалоосу керек. Чын дилден мээримин төгүп, ар бир эне өз баласын өз сүтү менен камсыз кылууга ниет коюп эмизсе болот. Табигый татыктуу тамак. Мындай караганда эне сүтү деп баарыбыз андай деле аябай орчундуу дейлүү, жоопкерчиликтүү мамиле деле кыла бербейбиз. Бирок азыркы тапта эгер мурдакы учурларга салыштыра турган болсок, статистиканы карай турган болсок, ушул эне сүтү менен 6 айга чейин, анан 2 жашка чейин эмизүү кескин түрдө азайып, бара-бара дагы андан азайып баруу коркунучу жаралып атат экен, өзгөчө биздин мамлекетте дагы. Ошондуктан бул маселеге ушул калк, мамлекет өзгөчө мамиле жасап, жоопкерчиликтүү мамиле жасап, демек бул көйгөйдү чечүү үчүн ар кандай иш-аракеттер алып барылат экен. Мисалы үчүн сиздер дагы мына Бишкек шаарынын 2 клиникалык төрөтүүбү катары, сиз дал ушул төрөтүүндө эне сүтү боюнча координатор экенсиз. Сиздер кандай иш-аракеттерди алып барасыздар? Энелерге түйүлгөн кезден баштап бул маалыматтар берилет. Ошол учетко каттоого турганда эле берилип баштайт. Андан сырткары биздин роддомдо ошол энелерге төрөткө чейин энелер мектеби бар. Ал жерде атайын окутууларда ошол эне баланы төрөгөнгө чейин кандай даярданыш керек, кантип даярданыш керек, ошолордун баарын үйрөтөт. Психологиялык жактан даярдай алат. Төрөттөн кийин ошол баланы эне төрөгөндө эле эне баланын койнуна берип, баласын кучактап, мээримин төгүп, жыттап, ошол эне менен бала тыгыз мамиледе болуп, анан ошол төрөттөн кийин эле 1 саат аралыгында сөзсүз эмизиш керек. Эгер эне өзү төрөсө дагы, кейсаревалык жол менен төрөлсө дагы, бала эне өзү ошол төрөгөнгө ал акыбалы даяр болсо, баланы эмизет. Булардын баарын биз түшүндүрүп, адистер айтышат, жардам беришет, көрсөтөт ар бир энеге. Анан эненин сүтүнүн баалуулуктары, касиети жөнүндө маалыматтарды айтылат, сөзсүз айтылат. Төрөт үйүнө киргенден баштап ошол эне төрөп, үйүнө чыкканга чейин баары айтылат. Анан төрөт убагында жардам берет, саап берет, сааганды үйрөтөт, балдарга кантип сүттү эмизгенди, баланы кантип кармаганды, туура эмизүүнүн жолдорун баарын үйрөтөт. Анан ошондой эле төрөттөн кийин үйгө чыкканда энелерге атайын энелер топтору бар, жардам берүү. Ошол топтордун адрестерин беребиз, алар менен номерлерин беребиз, биздин роддомдогу консультанттардын номерлерин беребиз. Көп учурда кандай учурлар менен кездешип атасыздар? Азыркы мисалы үчүн өзгөчө жаш энелер арасында ушул биринчи эле сиздерге келип түшкөндө, баягы каттоого турганда, баланы эмизүү, эне сүтү боюнча маалыматтар бар болуп келишеби же кандай деңгээлде? Мисалы үчүн азыркы учурда ушул эле айтып өткөндөй телефон, маалыматтар телефон аркылуу алышат, интернет аркылуу алышат дагы.
Булар көбүнчө ошол рекламалар боюнча эметип анан эмизүүнөн корком дешет, же эмизбей койсом болобу дешет, же фигура сактайын дешет, же жумушуна байланыштуу болушат, ушундай да. Анан же дагы бирөөдөн бир маалымат угуп ушундай эме болот. Анан жок, бул жерде туура маалымат берип, туура багыт берип түшүндүрсө ар бирине түшүнөт. 6 айга чейин эмчек сүтү менен эмизиши керек. Төрөгөндөн баштап баланын канча кааласа ошондой беришибиз керек. Керек болсо түнүкүнө эмизгенге эне даяр болуш керек. Жана ошол эле энелер мектеби дедиңиз, ал сиздердин төрөтүүнүн ичинде жайгашкан, өзүндө жайгашкан. Ал жерге ошол сиздердин төрөтүүдө гана кандай каттоодон өткөндөр гана келе алабы, же жалпы эле Бишкек шаарындагы каалоочулар? Энелер мектеби бир эле сиздердин төрөтүүндө барбы, же жалпы эле Кыргызстан боюнча төрөтүүндө ушундай бөлүмдөр орун алганбы дейлиби? Бул азыр бул кеңири эле жайылган. Ар бир үй бүлөлүк медициналык борборлордо бар, мындай сабактарды өтөт. Антенатальный уход деп коет, бул ошол эмеге кирет программанын негизинде. Демек Бишкек шаарында эле эмес, жалпы эле республика боюнча баардык жерде бар экен, жеткиликтүү экен демек. Ал эми жантен бери сиз менен ушул бул орчундуу маселе, буга көңүл бурушубуз керек, муну чечиш керек дегендей сиз менен сүйлөшүп атабыз. Ал эми эмне үчүн бул орчундуу маселе, эмне үчүн эне сүтү аябай маанилүү? Эмне үчүн эне сүтү ар бир ымыркайга, балага жеткиликтүү болуш керек, толугу менен камсыздандырыш керек? Ушуга дагы кененирээк токтолуп өтсөңүз. Эне сүтү менен камсыздандыруу, эне балага коргоо, эне жана баланы коргоо программасы деп мындай айтсак жөнөкөй эле угулган менен бул чындыгында терең мааниси бар маселе да. Ошо эне сүтүн бала төрөлгөндөн баштап бир ошол кечиктирбей эмизишибиз керек да. Алгачкы биринчи саатында сөзсүз эмизгенге жетишибиз керек. Уул сүт менен камсыздандырыш керек. Андан ары дагы бала канча кааласа түнүкүнө эмизишибиз керек. Бала төрөлгөндөн 6 ай аралыгында сөзсүз жалаң эмчек сүт бергиле дейт да. Керек болсо бир гана жалаң эмчек сүт менен эмизиш керек. Эне сүтү менен камсыздандырышыбыз керек. Керек болсо саратанды мына азыркындай 40 градус, 50 градус деген ысык күндөрүндө дагы бир тамчы суу бербей эне сүтү менен камсыздандырса болот. Анткени эне сүтү ошол баардык азыктарды, окумуштуулардын айтуусу боюнча 60тан ашык витамин, элементтерге бай дейт. Бул ошол эне сүтү менен камсыздандырганда, эне сүтүндө ошол суу дагы бар, май дагы бар, белогу да, витамини да бүт баары менен камсыздандырылат. Эне сүтүндө бул өзгөчө бир табигый май кислоталарына бай болот экен да. Уус сүттө өзгөчө. Ошол сүткө кандырса баланын аң сезими курч болуп, угуу, туюу, көрүү, сезүү органдары дагы курч болуп, кан тамыр системалары бекем болуп, баланын бул келечегине фундамент болот экен да. Ошол эле 1000 күн ичинде өзгөчө 1000 күнгө дагы биз маани берилет. Телегөрүүчүлөрдүн көңүлүн буруп, биз бир эмес 2-3 берүүлөрдү ушул 1000 күнгө арнаганбыз, ушул эне сүтүнө арнаганбыз. Телегөрүүчүлөрдүн эсинде бар болсо керек. Себеби ушул өзгөчө 1000 күн ичинде балага керектүү болгон эң пайдалуу азыктардын демек эне бере алат экен. Ошол эле биринчи эле демек ушул бул табигый программаланган өзгөчө касиетке ээ болот экен да. Эне сүтү бул ай сайын баланын ар бир эне өз баласын эмизгенде ар бир эненин өзүнүн баласыга өзүнүн организми керектүү заттарды бөлүп чыгарат экен. Күн сайын керектелгенде күн сайын программалык түрдө бөлүп чыгарат экен. Ал үчүн 6 айда мындай тамактандырыш керек, 3 айда деп, анан 3 айда 6 айда деп өзгөрбөйт. Эң негизгиси 6 айга чейин жалаң эмчек сүт менен эмизиш керек. Бала өзү белгилерди берет. Эгерде бала ыйлаганда эмчек бериш керек деген бул жаңылышуу болот да. Анда биз кечигип берип калабыз. Ыйлатпай ошо белгилерге көңүл буруп беришибиз керек да. Жаңы төрөлгөн балдар өзгөчө белги берет. Башын ары бери бурап, оозун оймоктой кылып, чопулдатып эмгиси келип, колуна кирген нерсени оозуна салып ошо шоруп баштайт. Керек болсо жаңы төрөлгөн бала эненин ошо көкүрөгүндө жаткан баладай эмчек издеп белги берет. Биз ошого жараша да эмизет. Ал эми эне үчүн эне сүтү, баласынын эне сүтү менен эмизүү кандай жакшы тараптары бар? Эмизгенде пайдалуу жактары абдан көп. Бул биринчиден эле ошол биздин коомго абдан пайдалуу. Бул коом деген бул үй бүлө. Үй бүлө үчүн бул бекер тамак, азык болот.
сатып албайт эч жактан, эч кимди жолдошун, балдарын эч кимге кылакат бербей, эне туруп эле эмизе берет баласыны, бирөөнүн жардамы кереги жок. Болгону эле ошол үй бүлөдө бул тынчтык, мындай уют болуш керек, мээрим менен эне өзү тынч болуш керек да. Эң эле бул абдан жөнөкөй, буга көп шарттын кереги жок. Болгону эне өзү тынч болуш керек, өзүнү ыңгайлуу сезиш керек. Жатып эмизеби, отуруп эмизеби, бул өзү үчүн биринчи кезекте шарт болуш керек. Андан кийин баланы эмизген убакта эч ким менен сүйлөшпөй, телефон менен баарлашпай, кенен отуруп эмизсе болот. Бала канча кааласа ошончо эмизсе болот. Ошол эмизгенде бул эне өзүнүн мындай өзүнү стресс, депрессиядан алдын алат дейт. Эмизген бул өзүнчө керемет сезим да, балага дагы, энеге дагы. Эмизип атканда ушундай бир керемет дүйнөгө батып кетет да. Ар бир эне аны сезсе керек, билсе керек. Менимче сезген өзүнчө бакыт экен. Сезген өзүнчө бакыт. Бул деген табигаттан берилген өзүнчө керемет мезгил, учур. Муну дагы убакытты өткөзүп жибербеш керек, учуруп жибербеш керек. Убакыт учкан кош дейт. Ушул биринчи 6 айлыкта баланы эмизип, кандырып, бул табигаттан берилген, Кудайдан берген ушул учурду дагы пайдаланып калышыбыз керек. Туура жакка пайдаланып, бул бала үчүн фундамент түзүш керек. Ар бир эне семирип кетпөөнүн алдын алат. Ар кандай энелердин эмчек без рагынын, жатын рагын, ошондой эле жумуртка клеткаларынын рактарын алдын алат. Эмизгенде аз кандуулуктун алдын алат. Эненин өзүнө ушундай жакшы жактары бар да. Анан эне менен баланын ортосунда тыгыз мамиле, мээрим пайда болот. Жакшы кийинки баланын өсүшүнө дагы психологиялык жактан жакшы бекем фундамент болот. Үй бүлөдө ошол балдардын энеге болгон мээрими, кийинки ошо эненин сүтүн акташ керек дейбиз го. Буну байланыш ошол жактан түзүлөт. Байланыш ошол. Биз азыртан ошол фундаментти ар бир эне өзүбүз түзүшүбүз керек. Кийин анан баладан эне сүтүн акташ керек. Энени сыйлоо, энени даңазалоо, энени барктоо. Мына ушулардын баары ошол сүт, энени сүтүн эмизүүнөн башталат экен да. Демек, ушул эне өзүнүн баласына толугу менен толук кандуу эмизе алышы үчүн бардыгы колдоп коштоп, ошол балага толугу менен эне сүтү берилиш үчүн шарт түзүш керек экен да, демек. Туура, бул жөнүндө дагы бизде роддомдо ошол баланы төрөгөндөн баштап түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Төрөгөндөн кийин, төрөттөн кийинки бөлүмдөрдө, акушерлик бөлүмдөрдө айтылат. Аларды кантип, ошол алар 3 күн жатышы мүмкүн, 5 күн роддомдо. Ошол убакта бул аялдар үчүн мектеп болот да, калыптандыруу, өзүнүн калыбына келгенче, ошол бала өз алдынча баланы үйдө дагы караганга чейинки мезгил болот. Биз ошол убакта айтабыз, баардык шарттарды үйгө барганда мындай кылышың керек, тигиндей болот. Ошол эле учурда бөлмөдө мисалы 4 аял жатса, бири-бирине алар тоскоол болбойт, алар эмизип атат. Тигилде ар карап өзүнүн баласын, бери карап бирөөсү эмизип атат. Бул бири-бирине эч кандай тоскоолдук түзгөн жок. Мына ушул шарт үйдө дагы уланыш керек. Үйгө барганда уялган, бизде бар ошондой биздин менталитетибизде жакандай уялуу болот үйгө барганда деп, анан кайната же эме деп өзүнчө бөлмө болсо дагы жакшы. Эгер жок бөлмө, азыркы тапта баардык көпчүлүк мүмкүнчүлүк болбой калышы мүмкүн. Батирлерде жашайт эме, анан ошондо ар бир аял өзүнүн бир бурчу да, вот бала менен болуш керек. Баланы эмизген убакта жалаң баланы ойлош керек, балага мээримин төгүп, керек болсо бала менен сүйлөшүп, баарлашып, кыялданып, эмизип аткан убакта ошо баланын келечеги жөнүндө кыялданып, мисалы ошол эле биздин Баатыр Манас атабыздай болот ушул балам келечекте деп эмизгенде токтоо болуп, шашпай, жакшы ойлор менен, жакшы ниеттер менен эмизиш керек да. Эне сүтү эмчекти өзү 2 бөлүктөн турат экен да, алдыңкы бөлүгү, анан арткы бөлүгү деп. Ошол алдыңкы бөлүгү бул ошо шашып бушуп эмизгенде бала суусун эле канат экен да, суюк болот экен алдыңкы бөлүгү. Ошол суюк сүт алдыңкы бөлүгүндө. Анан коюу сүт, биздин мындайча айтканда каймагы сүттүн арткы бөлүгүндө болот экен да. Ага бир убакыт керек экен өзүнчө. Шашпай, баланы эмизип, тынымсыз, үзгүлтүксүз отуруп алып эмизиш керек да баланы. Ошондо бала толук кандуу эмет. Бул жарым сааттан 1 саат аралыкта, ошо 5-10 мүнөт эмизип эле анан бир жумушубузду бүтүрүп калайын же азыркы учурда ошол иште тиричилик деп
бир тигүү иши менен алектенип атса, баланы эмизип коюп кайра отуруп, анан бала ушул тапта кичине эле 5-10 мүнөт эмсе, бул чала эмип калат да, суусуну каны эле баланы тойгон суп эметсе, баланы жаткырып коет да, ары алып же. Бул туура эмес экен. Ошол үзгүлтүксүз кичине созуп убакытта эмизиш керек. Ошондо бала каймагында эмсе, бала деген ошол сиңгенинче тамак аш болгоо жо убакыт талап кылынат да. Бул балким жарым сааттан 2 саатка чейин бала 1 саат, 2 саат созулушу мүмкүн, 3 саат дегендей. Ошол аралыкта бала тынч уктайт. Эгер баланын карты ток болсо, бала дагы тынч уктайт. Бала бат торулот, жакшы семирип, торулуп дегендей. Баласын толук кандуу ушул эне сүтү менен эмизиш үчүн бардык жерде эне жана бала бөлмөлөрү болуш керек. Эне ар бир кайсыл жерге барбасын, сөзсүз түрдө ошол бөлмөлөргө кирип баласын сүт бере алыш керек. Дал ушул теманы утурлай Кыргыз Республикасында атайын ушу эне сүтүн колдоо, коргоо жана эне сүтү менен камсыздандыруу боюнча мыйзам бар. Дал ушул мыйзам тууралуу дагы биз Жогорку Кеңештин депутаты Алтыбаева Айнура Тойчуевнанын интервью алганбыз. Анда эмесе кезекти интервьюга берсек. Закон о защите грудного вскармливания деген атайын мыйзам бар. 2008 жылы кабыл алынган. Кыргыздарда мурда 100% эле баягы эне сүтү менен багылган балдар болчу. Тилекке каршы азыр бул болгону 46%га түштү. Көптөгөн баягы ЦСМдерде, женский консультацияларда, больницаларда биринчи иретте ушундай ар кандай сүт сместерди пайдалангыла деп мындай реклама сыяктуу түшүндүрүү иштерди көбөйтүү, мындай терс фактор көбөйүп кетти. Мен ойлойм, бул туура эмес. Анткени баланын 1000 күндө акыл эси ушул биринчи мындай пайдубал катары калыптанат. Ошончу ушу 3 жашка чейин биз дагы ушу мурунку редакцияда бул болгону 6 айга чейин эле сунуш берилген экен. Бирок азыркы учурда биз ушул мыйзамга 36 айга көбөйтүп атабыз. Ушу маселелерди бул мыйзамда биз көтөрүп атабыз. Жакшы ченемдер бар. Мен ойлойм, депутаттар да колдоп берет. Анткени акылдуу, эстүү, анан кийин физикалык жактан күчтүү балдар ушу именно через баягы эне сүт менен багылса, ошол көптөгөн медициналык изилдөөлөрдүн негизинде бул мыйзам долбоорду даярдадык. Министрлердин кабинеттин чечими менен бир топ мыйзамдарды жокко чыгарабыз деген чечим алынган экен. Бирок мен ойлойм, биз бул маселени да көтөрдүк. Жогорку Кеңеште да биз айттык, бул жаңы баш мыйзамыбызга, жаңы редакциясына тиешеси жок мыйзамдар ошо боюнча калыш керек. Анткени бул мыйзамдар эми мына аларды жокко чыгарса, мисалы үчүн бир кандайдыр бир вакуум болуп калбасын. Бул мыйзам күнүгө иштеш керек. Ошон үчүн бул маселе боюнча дагы биз ушул кабинет министрликтин жетекчисине кайрылдык. Алар да бизге одасын беришти. Мондай мыйзамдар жокко чыгарылбайт. Тескеринче биз ушул мыйзамдарды жакшы да өркүндөтүү маселесинде дагы ушул мыйзамдарды чыгарып, алардын ичинде ошо керектүү ченемдерди киргизебиз деп одасын берди. Урматтуу телекөрүүчүлөр, туура тамактаналы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Бүгүн биз эне сүтүн колдоо, коргоо жана ошондой эле балдарды эне сүтү менен камсыздоо тууралуу маек куруп атабыз. Бүгүн бизде студияда дагы бир жаңы коногубуз бар. Сащенко Елена, эмчек эмизүү, эне сүтү боюнча консультант. Саламатсызбы? Студияга кош келдиңиз. Дал ушул тармакта сиз 2016 жылдан бери экенсиз. Энелерге жардам берип, ушул кантип эмизиш керек, эне сүтүнүн маанилүүлүгү боюнча өзүңүздүн кеп кеңештериңизди берип, керек болсо жандарына келип, практика жүзүндө көрсөтүп, колдоп келет экенсиз. Бул тармакка кантип келип калдыңыз? Спасибо за приглашение. Чакырганыңыздар үчүн рахмат. Чынында 2016 жылдан бери энелер менен эмизүү боюнча иштешип келем. Бирок өзүм дарыгер эмесмин. Бала эмизген энелерге консультант болууга менин жеке жашоомдо себептер түрткү болгон.
Мен 3 баланын энесимин. Балалы болгондо эмизүүдө менде эч кандай көйгөй жаралган жок. Жаралса да оңой эле чечилип жатты. Ал эми менин курбуларымда көйгөйлөр жаралып, менден сен кантиң? Кантеле деп кеңеш сурай башташты. Бирок жооп бергенге тажрыйбам жетишпейт эле. Энелерге жардам бере албай жаттым. Ошондо окуп баштадым. Мен молочная помощь, сүт жардамчысы деген программада окудум. Мына азыркы күнгө чейин окуп келем. Ушундай эмчек эмизүү боюнча адистигимди жогорулатуу үчүн дале окууларымды улантуудамын. Мына ушинтип бул тармакта бул күнгө чейин иштеп келе жатам. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дал ушул тармакта бир гана медициналык кызматкерлерден эмес, алардын сырткары дагы ушундай консультанттар жаңы пайда болууда. Ал эми Елена ушул тармакта эң мыктыларын мыктысы десек болот. Елена, ушул күнгө чейин сиз энелерге жардам берип келип, кандай көйгөйлөр менен, энелердин кандай көйгөйлөрү менен эң көп кандай десем жолукту сизге, кандай көйгөйлөрү пайда болгондо сиз жардам бердиңиз? На самом деле женщина обращается с Адатта энелер ар кандай суроолор менен кайрылат. Мисалы, мага төмөндөгүдөй дарыланууну жазып беришти. Эмне кылам? Эмизүүнү улансамбы же жокпу деп. Ошондо мен жазылган дары-дармектерди тастыктаган ишеништүү эл аралык сурап билүү китепчеси бар. Ошол жактан карап, дарылар тууралуу маалымат берем. Анан өздөрү чечим кабыл алат. Баласын эмизүүнү улантабы же жокпу? Бала эмизген энелер үчүн ушундай маалыматтарды билгени пайдалуу. Чынында эле токтотпой уланта берүүгө шарт түзгөн антибиотиктер дагы бар. Менин тажрыйбамда эмизүүнү уланткандары көп. Жана ошондой эле мындан да оор учурлар болот. Мисалы, эне эмизүүнү уланткысы келет, бирок бөтөлгө жана смес деген нерсе да бар. Бул учурда энеде бала жаңы эле төрөлгөн ымыркай болсо, көйгөй оңой чечилет. Ал эми чоңойгон сайын чечилиши кыйыныраак болот. Азыр маалыматтар көп жана жеткиликтүү, бирок айрым учурларда энелер кайсынысына ишенүүсүн биле албай калышат. Мен аларга түшүнгөнгө аракет жасайм. Демек, сиз өзүңүздүн ошо сизге кайрылган энелерге телефон аркылуу дагы, социалдык тармактар аркылуу дагы керек болсо жанына келип дагы жардам бере турбайсызбы? Все верно, есть. Туура. Мени менен ар кандай байланышка чыккан энелер бар. Социалдык тармактар аркылуу, WhatsApp номерим аркылуу ар дайым колумдан келишинче жардам берүүгө аракеттенем. Бирок кээ бир учурда сөзсүз жандарына барып көрсөтүп берүүгө да муктаж болот. Себеби кээ бирлери көрсөтүп бергенди жакшы кабыл алып түшүнүшөт. Азыр бизге мисалы үчүн сонун өзүңүздүн реквизиттер дагы бар экен. Балким энелерге дагы түшүнүктүүрөөк болуш үчүн кандай туура кылыш керек, ошону көрсөтүп бересиз бизге. Да, я сегодня пришла не Ооба, мен бүгүн жалгыз келген жокмун. Жанымда жардамчыларым бар. Булар керектелүүчү макет менен жалаяк, практика жүзүндө кантип бала менен болгон жашооңузду жеңилдетиш керек көрсөтүп берейин. Биринчи жалаякка ороодон баштайын деп турам. Бул өзү эки ачекей болгон тема. Себеби мурда апаларыбыз, энелерибиз биздин колубутубузду түп-түз кылып тысырайтып ороп келишчү. Ушул туура дешчү. Акыркы изилдөөлөрдүн жыйынтыктары баланы кыйнап түп-түз кылып ороонун кажети жок экенин айтып келет. Анда эмесе эмне үчүн баланы жалаякка орош керек? Бул бизге эмне берет? Баланы ороо биринчиден баланы эмизип жатканда жардам берет. Себеби кээ бир ымыркайлар колдору менен түртүп, эмбей энени кыйнашы мүмкүн. Экинчиден баланын жакшы уктоосуна жардам берет. Жакшы оролгон ымыркай энесинин жатынында, ичинде болгондой сезет. Ошону элестетет. Себеби акыркы айларда бала эненин ичинде дал ушундай тыгыздыкта болот. Мен жөнөкөй эле трикотаж же джерсиден жасалган жалаяк алып келдим. Трикотаждан жасалган бул жалаяктын өзгөчөлүгү мынакей: чоюлат. Бул баланын эркин кыймылдашына жардам берет. Мына сиздер көргөндөй жөнөкөй эле 4 бурчтуу бир тарабы чоңураак болгон жалаяк. Мынтип узун жагын ылдый жакты каратып, стол үстүнө жаябыз да баланы жалаякка коебуз. Ымыркайдын мөрүсү менен колу жабыла тургандай кылып жалаякка коебуз. Адаптациялык ороо баланын жаңы жашоосуна көнүп кетүүсүнө жардам берет. Биринчи биз колдорун бириктиребиз. Аларды эки жагына аркы-терки коюунун кажети жок. Баланын колдору өзү ошого ыңгайлуу. Мына ушинтип бириктирип бир колубуз менен кармайбыз. Баланын колун ушинтип бириктирип кармаганда эле көпчүлүк балдар жоошуп калат. Аларга чынында бул аябай жагат. Мына ушинтип артына жонун кара жалаякты оройбуз. Эми экинчи жагын деле дал ушундай кылып оройбуз. Трикотаж, джерси өзү чоюлчаак болгондуктан ороонго аябай ыңгайлуу. Мына ушинтип кылдатык менен оройбуз. Ушуну менен биринчи бөлүгү бүттү. Буттары калды. Баланын буттары эмизүүдө тоскоолдук кылбагандыктан аларды бош деле калтырып койсок болот. Бала бутун көтөрүп, бүгүп, ойной берсе да болот. Ал эми жалаяктын ылдый жагын баланын мойнунун алдына кыстарып, мынтип бул жакка артына ороп коебуз. Мына болду. Демек баланы орогондагы эмизүүдө маанилүү экен да.
это играет роль Бул для... баланы эмизүүдө балага ыңгайлуулук жаратууда чоң роль ойнойт. Себеби туура эмес сурагондо бала колу бутун чыгарууга, кыймылдатууга аракет жасап, болгон күчүн ошол жакка кетирет. Ал жакында эле төрөлдү. 9 ай башка шартта, эми башка шартка келип жашап жатат. Бул адаптациялык бошороо деп аталат. Анда кийинки көрсөтүп бере турчу кеңешиңизди, практикаңыздан уласаңыз болот. Сначала я бы хотела... Дегенде менин тажрыйбамда кездешкен энелердин бала эмизүүдө туура эмес ооруп алганына байланыштуу жаралган көйгөйлөргө токтолуп өтөйүн. Биринчи эле энелердин эңкейип эмизүүгө аракет жасоосундагы жаңылыштарга токтолоюн. Эне эңкейип эмизгенге аракет жасаганда өзүнө тоскоол болгон болот. Себеби элестетиң, эне 1-2 жыл бала эмизет. Дайыма эле эңкейип эмизсе белин чарчатып алат. Бул жакшы эмес. Экинчиден, бул абалда эмизгенде баланы артынан кармап колдоп туруу кыйынчылыкка турат. Дагы бир көйгөй баланы ушинтип кармоосунда, мына сиздер деле көрүп тургандай, эненин эмчегинин өрпү баланын моюн, ооз тарабына эгине карап туш келүүдө. Ал эми ымыркайлар моюндары менен кыймылдата албайт. Ага жардам бериш керек. Бул 3-4 жаштагы үйрөнүп калган бала эмес. Ымыркайлар оозун чоң ача алыш үчүн ымыркайларды жакшылап, туура абалда алып отуруш керек. Азыр мен сиздерге бир ыкманы көрсөтөм. Бул ыкма аркылуу бала оозун чоң ача алуусуна шарт түзүп бере алабыз. Ал үчүн мен дегенде ордуман турайын. Мен баланы төмөндөгүчө колума алам. Көчөгүн билегим менен жөлөп турам. Колумдун 2 башкы манжалары менен башын кармайм. Ал эми калган 3 манжам мөрүсүндө калат. Бул абалда баланын омурткасын жана мойнун туура кармоого, ал эми желкесин бош кармоого жардам берет. Бул баланы эмизүүдө мындай кыймыл аракеттерди оңой жасоосуна жардам берет. Эгерде бала мурду жабылып кыйналып жатса, анда баланы артка кылып ыңгайлуу абалда эмизүүнү улантат. Мына дал ушундай ыкма менен баланы колубузга туура алдык. Мына караңыздар, биздин макетте эмчектин үрпү туура баланын мурдуна карай тушталып турат. Элестетип көрүңүздөр, жогору жакта өсүп турган алманы тиштейин деп жатасыз. Анда сиз деле оозуңузду чоң ачасыз. Эгерде ушул алмадай эле элестетсек, бул абалда балада мойнун кыймылдатып, башын көтөрүп, оозун чоң ачып эмүүгө баланын мүмкүнчүлүгү бар болот. Дал ушул абал балага оозун чоң ачып, эмчек үрпүн керектүү өлчөмдө оозуна алууга жардам берет. Эненин колунун туура абалда болуусу да маанилүү. Азыр бул макетти кармаганымдай эле эненин колу кабыргаларында турушу керек. Мына мынтип же мынтип кармаган туура эмес. Себеби бул баланы чектеп коет. Колубузду эмчек алдына кабыргага коебуз. 4 манжабыз көтөрүп турат. Ал эми башын, манжабызды эмчектин үрпүн кармап, аны баланын оозуна жылдырып же чыгарып, баланын эмүүсүнө көмөктөшүүгө болот. Эми мына баланын колубузга алдык. Эми баладан такыр эле алыс болуп калды деп ойлошуңуз мүмкүн. Бирок андай эмес. Себеби бала ореоланы эмет. Баш манжабыз менен үрпүн балага карай жылдырып, көтөрүп, баланы өзүбүзгө карай жакындатканда, мына эмизүү процесси башталат. Баланын алдыңкы элеби ореолага жетет, оозун чоң ачат. Ошондо башкы манжабыз менен балага үрпүн беребиз. Баланы өзүбүзгө карай жакындатабыз. Бул ыкма эненин эмчегинин жарылып кетүүсүнүн алдын алат. Эгерде бала бир гана үрпүнөн эмсе, эненин эмчегинин үрпү башкача, өзгөчө кичинекей формада болсо, бул абалда бир гана үрп эмес, ореоланы да бала оозуна алып эмүүсүнө жардам берет. Бул өтө маанилүү. Себеби бала бул жагын эмип баштайт. Туура жасап жатканыңыздын биринчи белгиси энеге ыңгайсыз болбош керек, үрпү оорубаш керек. Бала эмген соң эмчектин үрпү өз формасын жоготпош керек, өзгөрбөш керек. Эгерде өзгөрсө, демек бала туура эмес ээп жатат, оозуна туура эмес алып жатат. Бирок ореола толугу менен баланын оозунда болуш керек деген да туура эмес. Ал энелерде ар кандай көлөмдө, бирөөлөрдө чоң, эмчегинин жарымына чейин болсо, бирөөлөрдө кичирээк болгондору бар. Энелерге үй бүлөсүнө кеңештерди берип өтөсүздөр. Азыркы тапта Орчундо жүрүп аткан эпидемиялык оору коронавирус учурунда дагы энелер балдарыны масканы тагуу жолу менен өз сүтү менен камсыз кылса болот. Бул жукпайт, сүт аркылуу оору. Ошон үчүн эне баласы, эне өзү кайсы оорулар менен ооруса, эне сүтү менен камсыздандырса, бала ошол ооруларга антитела табигый жолдо балада пайда болуп, бала ал оорулар менен оорубай корголуу касиетине ээ болот экен. Эненин жумушу бул эң уникалдуу жумуш. Мен энелердин бүтүндөй жакындарына кайрылып, энелерге жардам бериңиздер. Себеби алар башка эч ким жасай албай турган уникалдуу жумушту жасап жатышат дейт элем.
Чоң рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүн бизде студияда конокто Мавлянова Жаркынай Махматалиевна, врач, акушер-гинеколог, жана ошондой эле эне сүтү менен эмизүү боюнча консультант Сащенко Елена болду. Чоң рахмат сиздерге. Урматтуу телегөрүүчүлөр, эне сүтүн коргоо, колдоо боюнча маек курдук. Ошондуктан келиңиздер, үй бүлө жалпы баарыбыз энеге, баласына ошол сүтүн 6 ай боюнча 2 жашына жеткичекти камсыздаш үчүн шарт түзүп берели, колдойлу дейле. Ден соолукта болуңуздар, сак саламатта туруңуздар.